сыйлаган, кылган иши менен эл оозуна алынып, элдин уулу аталган Бакыт Төрөбаевдин келүүсүн карагулжалыктар чыдамсыздык менен күтүп турду. Аларды Өнүгүү Прогресс партиясынын алдыдагы иш пландары кызыктырат. Айыл чарбасын колдоп, МТСтерди ачып, иш орудларын түзгөн, жарык шаардан жарык өлкө, жарык саясатка багыт алган партиядан үмүттөрү чоң. Биз ушу Өнүгүү партиясынын кылган иштерине бардыгыбыз ыраазыбыз. Кыргызстан боюнча МТСтерди куруп атат, дыйкандарга шарт түзүп атат. Өнүгүү Прогресс партиясынын айыл чарбасындагы иши айыл жергесиндеги калктын алкышын алды. Жер иштетип жамбаккан элеттиктер МТСтердин техникаларын пайдалануу менен каражаттарын үнөмдөө элетим болбостон, заманбап техникалардын жардамы аркылуу дың жерлерди өздөштүрүүгө киришти. Бул өз кезегинде кайракы жерлердин аянтын кыскартып, дыйканчылыктын акыбети кайтат деген үмүттүн жарыгын жандырды. 1000 гектар болчу 1991 жылы айдоо аянта 1.900.000 гектар. Бүгүнкү күнү 1.200.000 гектар калды. 24 жылдын ичинде 700.000 гектарды жоготтук биз. Бизде эмне калды? Бизде болгону жер менен эле суу калды. Эгерде азыр күндөн баштап биз жерге мамиле кылбасак, эртең биз өзүбүздү тиричиликке эмне менен жасайбыз? Биз 2012-ден бери ар бириңиздердин эшигиңиздердин алдына кызматыбызды көрсөтүп барып атабыз. Кызматыбызды. Айыл чарбасы жарык шаар калк саламаттыгын жакшыртуудагы аткарылган иштер менен Өнүгүү Прогресс партиясы иштесе болот деген үлгүнү көрсөтө алды. Партия төрагасынын сөзүн жылбай угуп отурган карагулжалыктар өлкөнүн өнүгүүсү Өнүгүү Прогресс партиясы менен гана деген чечимге токтолушту. Ага партиянын аткарган иши далилдешет элеттиктер. Биз разыбыз, колдойбуз, Өнүгүү партиясы өнүгө берсин дайыма. Чындыгында биз дыйкан адамбыз. Дыйкан адамга ушу техника керек экен, жер айдатабыз. Жана комбайндарга быйыл колдорок менен оргон жерлерибиз болду. Комбайн тракторун атып, суу чыгарып атышат, больницаларга жардам берип неметип атат. Карагулжалыктар партиянын идеологиясын да колдойт. Жердин касиети, суунун баркы, элдин эрки деп туура багытты тандаган. Жаратылыш ресурстарын сарамжалдуу пайдалануу, элдик көзөмөл орнотуу, улуттун байлыгы сууну текке кетирбей, чакан кестерди куруу, кубаттуу армия түзүү менен коопсуздукту бекемдөө. Бул ар бир кыргыз атоолунун татыктуу жашоосуна кепилдик болору талашсыз.